Жума күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасынын толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырабыз. Эфирде Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача анонс. Ош аэропортун транспорттук тыйын гана эмес, туризм жана бизнести өнүктүрүүгө өбөлгө болуучу экономикалык маанилүү борборго айландырабыз. Садыр Жапаров Ош эл аралык аэропортунун жаңы автобекет комплексинин курулушуна мезгил кутусун салды. Бишкек мэри теңдик Дордой 2 келечек конуштарынын тургундары менен жолугуп, Дордой жана Аберон Форт базарынын ички жолдорунун абалы менен жеринен таанышты. Кара Суу районунда сабалып каза болгон 9-класстын окуучусунун өлүмүнө шектүү бүгүн кармалса, Баткенде жаш балдар бычакташып, бирөө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Афганистандан советтик аскерлерден чыгарылганына 36 жыл болду. Өткөн кылымдын трагедиясына айланган согуштан кайтпай калгандар эскерилди. Турак жайды камсыздандыруу замандын талабы. Бул жаатта Жалал-Абадтын көрсөткүчү Кыргызстанда 1-орунда. Баткен шаарында 2008 жылы туулган 2 өспүрүм 8 февраль күнү таңкы саат 6:00 чамасында чырдашып, теңтошунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен сайып жиберген. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 14 февралда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, натыйжада жаракат алган бала ооруканага жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө оор абалда жатат. Бул окуяны Баткен шаардык ички иштер бөлүмү кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү менен бирдиктүү реестрге каттап, тийиштүү экспертизаларды дайындаган. Учурда тергөө жүрүп жатканы, анын жыйынтыгына жараша укуктук баа берилери кабарланды. Теңтошуна бычак шилтеген өспүрүмдүн бөгөт чарасы Баткен райондук сотунун тергөө судьясы 8 февралда карап, ал ата-энесинин көзөмөлүнө өткөрүлүп берилген. Милициянын билдиришинче, бул 2 өспүрүм мектеп окуучулары эмес, алар 9-класс аяктагандан кийин мектептен чыгып кетишкен. Ош облусунун Кара Суу районунда сабалып каза болгон 9-класстын окуучусунун өлүмүнө шектөө кармалды. Облустук милициядан билдиришкендей, 12 февралда Каратай айылындагы 39 мектептин жанында окуучу кулап каза болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Күбөлөрдүн айтымына ылайык, окуучулардын ортосунда уруш чыгып, натыйжада 9-класстын окуучусу сабалып, эс учун жоготкону аныкталган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголду. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча маркумду сабаган ошол эле мектептин окуучусу кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө иштери уланууда. 9-класстын окуучусунун өлүмүнөн кийин Бишкектеги номер 72 мектептин жетекчилиги толугу менен кызматтан четтетилди. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министри доктор Кендирбаева 13 февралда жогорку кеңештин отурумунда билдирди. Министр 9-класстагы окуучунун өлүмүнөн соң Кара Суудагы 39 мектептин жетекчиси баш болгон 7 мугалим кызматтан кетирилгенин кошумчалады. Бишкекте 106 мектеп видео көзөмөл менен жабдылган. Ички иштер министрлигинин жаш жете электер менен иштөөчү инспекторларынын санын көбөйтүп, мектептерде психолог менен камсыздоодо зарыл, деди Кендирбаева. Бишкекте каза тапкан баланын ата-энеси анын өлүмүнө дааратканада башка балдардын ур токмокко алганы себеп болгонун айтууда. Мектеп мугалимдери бала дааратканада кулап түшүп, жуунмага башы менен тийгенин билдиришкен. Окуучу 4 февралда ооруканада көз жумду. Ош эл аралык аэропортуна жаңы аэробекет комплекси курулат. Аталган комплекстин курулушуна президент Садыр Жапаров 14 февралда Ош облусундагы иш сапарынын алкагында мезгил кутусун салды. Президент Жапаров өз сөзүндө буга чейин өлкө аймактарындагы аэропортторунда учуп конуу тилкелери оңдолгонун белгиледи. 2027 жылдан тарта учактар аба майдандарына туманга карабай учуп конот, конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткиребиз, деди өлкө башчы. Ош облусуна болгон жумуш сапарынын жүрүшүндө Ош Сити долбоорунун IT шаарчасынын курулушун баштоонун урматына мезгил кутусун салуу аземине да катышты. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот.
Президент Садыр Жапаров бүгін 14 февральда Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекет комплексинин курулушуна мезгил кутусун салды. Жаңы аэробекет комплексинин долбоорун курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин шаар куруу жана архитектура департаменти иштеп чыккан. Курулуштун башкы подрядчысы Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы долбоорду каржылоо Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомунун өз каражатынын эсебинен жүргүзүлөт. Бұл окуя бүтүндөй Кыргызстан үчүн чоң мааниге деп баса белгилеп жатабыз. Эмне үчүн дегенде анткени Ош эл аралык аэропорту Кыргызстандагы жүргүнчүлөрдүн агымы боюнча экинчи орунда турган ири аэропорт. Ал жалпы Фергана өрөөнүнүн негизги транспорт түйүндөрүнүн бири. Тагыраак айтканда, бул аэропорт Кыргызстандын түштүк аймагынын тургундарын гана эмес, Борбор Азия көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, жакынкы чыгыш өлкөлөрү жана башка региондордун ортосундагы маанилүү байланыштарды камсыз кылат. Бүгүнкү күндө аэропорт Airbus A320, Boeing 737 жана алардын аналогдору болгон заманбап учактарды кабыл ала алат. Демек, аэропортубуз эл аралык деңгээлдеги атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтүп турат. 2027 жылдан тарта учактар аба майдандарына туманга карабай учуп конот. Конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткиребиз деди өлкө башчы. Анын айтымында аэропорт 1974 жылы курулуп, каттамдардын санынын өсүшү менен элди толук кандуу тейлей албай калган. Ал 2021-2024 жылдар ичинде аэропортто жүргүнчүлөрдүн саны 4 миллиондон 6 миллионго чейин көбөйгөнүн белгилеп, аны модернизациялоонун зарылдыгы келип жеткенин айтты. Жаңы аэробекет комплекси буюрса аэропорттон саатына 900 жүргүнчүнүн учуп конуусун тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бүгүнкү күндө мына ушундай болуп, аба ырайы бузулуп, туман каптаса, Бишкектен да, Оштон да, Ош аэропортубуздан дагы учактар уча албай калып жатканын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, быйылдан баштап Бишкекте дагы, Ошто дагы учуп конуу тилкелеринде оңдоо иштери жүрөт. 27 жылдан баштап туман деген көйгөй болбойт. Учуп конуу тилкелерин эң жогорку категорияга жеткизебиз. Кандай гана аба ырайы болбосун, учактар уча берет, коно берет. Өлкө башчы Садыр Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Ош Сити долбоорунун IT шаарчасынын курулушуна да мезгил кутусун салды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө долбоордун негизги максаты мамлекеттик саясаттын алкагында региондорду туруктуу өнүктүрүү экенин белгиледи. Бул долбоордун негизги максаты мамлекеттик саясаттын алкагында региондорду туруктуу өнүктүрүү, заманбап ыкмаларды колдонуу менен массалык турак жай курулушун жандандыруу. Ошондой эле IT тармагын колдоо аркылуу Кыргызстандын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу биздин алдыбызда Ош шаарынын экономикалык, социалдык, технологиялык өнүгүүсүнүн ылдамдатуу максаты турат. Буюрса, меймандос көп этностуу Ош шаарыбыз ынтымак байырлаган баалуулуктары менен катар жалпы түрк дүйнөсүнүн маданий жана материалдык көрөңгөсүн байытып, улуу жибек жолунун провайдери болуп, соода экономикалык, маданий гуманитардык байланыштардын чордонунда дүйнөнүн туш тарабынан агылып кирип чыккан туристтердин сүйүктүү аймагына айланат деп ишенип туралым. Долбоордун алкагында жалпы аянты 1 миллион чарчы метрди түзгөн. 10 миңден ашуун батири менен ири турак жай комплекси курулаарын кошумчалады. Алардын бир бөлүгү жарандарыбыздын ипотекалык программа менен сатып алуусу үчүн мамлекеттик ипотекалык компаниянын балансына өткөрүлүп берилмекчи. Турак жайлар энергия үнөмдөөчү системалар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен жабдылаарын белгиледи. Иш чаранын соңунда президент Садыр Жапаров Ош шаарынын жана Ош облусунун муктаждыктары үчүн сатылып алынган автоунаалар жана атайын техникалар менен да таанышты. Айбек Исабеков, Шырзат Эгембердиев, Регион. Кантта 2160 батирлүү ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев курулушка капсула салып жатып билдирди. Анын айтымында бул жерге 72 блоктон турган 5 кабаттуу үйлөр курулат. Батирлердин 432си 1 бөлмөлүү, 1296сы 2 бөлмөлүү жана 432си 3 бөлмөлүү болору белгиленди. Ошондой эле 750 орундуу мектеп, 280 орундуу бала бакча, 1290 орундуу
унаа токтотуучу жай, откана балдар үчүн аянтча, эс алуу зоналар, күн панелдер камтылган. 15-20 кабат салсак болмок, бирок жердин кыртышына байланыштуу 5 кабат болду. Оңдоп түзөлүп, эл кирип эле жашай тургандай болот, деди Туманбаев. Ошондой эле ал курулушту быйыл бүткөрүп тапшыруу максатталып жатканын кошумчалады. Бүгүн энергетика министри Таалайбек Ибраев чүй электр тармактары ишканасы тарабынан абоненттердин үйлөрүнө орнотулуп жаткан акылдуу эсептегичтерди текшерди. Ведомстводан маалымдашкандай, текшерүүнүн жүрүшүндө министр акылдуу эсептегичтин сапатын, орнотуу тартибин жана жумуштун өз убагында аткарылышына басым жасады. Чүй электр тармактары ишканасынын маалыматына караганда, быйыл Чүй облусу боюнча 106.701 фазалуу, 12.803 фазалуу, жалпы 119.500 акылдуу эсептегичти орнотуу пландалган. Учурда 5800 орнотулуп бүттү. Министр өз сөзүндө абоненттердин эски эсептегичин жаңы акылдуу эсептегичке алмаштырып берүү иштери бекер экенин, ал үчүн акча талап кылуу коррупциялык аракет болоорун эскертти. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев бир катар объекттердин иши менен таанышты. Анда Дордой жана башка базарлардын ички жолдорунун абалы, Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы, Алга спорт комплексинин курулушун, Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кечээ спорт аренасы менен биргеликте бир топ мекемелерди текшерип тапшырмаларды берди. Андан сырткары жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Кечээ кала башчысы Айбек Жунушалиев бир катар тийиштүү мекемелердин жетекчилери менен биргеликте баш калаадагы жаңы чыгыш жана убактылуу батыш автобекеттерин, түндүк айланма жолундагы демонтаждоо иштерин, ички жолдордун абалын жана курулуш иштери жүрүп жаткан объектилерди кыдырып чыкты. 15 мая здесь будем встречаться с ним. Если 15 мая закончит, молодец. Шаар башчысы алгач орто алыш, баш кара суу, ири суу алгыч жайларын, Жал айылындагы Жануя бала бакчасындагы инновациялык отказандын иштөөсүн жеринен көрүп чыгып, бир катар тапшырмаларды берди. Канча болду азыр биз колдонганыбыз болду? 2 айдан ашты уже. 2 айдан ашты. Биз агулакты жагып атканбыз, Карагайчы канча болду жагып атканы? 1 айдан өттү. Жана бир ай болгондо эле уже баштады. Ошондо эле баштадылар. Салыштыр көрдүм. Андан соң жаңы чыгыш жана убактылуу батыш автобекеттерин, түндүк айланма жолундагы демонтаждоо иштерин, Дордой жана Аберонфорд базарынын ички жолдорунун абалы менен таанышты. Кетик 3-чү катарды бушак алып келем. Эми орто биринчи суроо, жол керекпи? Керек абзал. Баарыңарга жеткиликтүү болуш үчүн мен айтайын. Жол курулат. Жолдун нугу белгиленди. Бүгүнкү күндө 277 мыйзамсыз курулган объекттер алынды. Алдыда дагы бизде 277 деп айта албайм, бирок бир 180 тегерегинде дагы бир объекттер. Алар да калды. Баарыңарга маалымат катары айтканбыз. Бул деген убактылуу жай. Негизи батыш автобекети башка жерге салынат. Ал жерде салынып, заманбап салынгандан ошо өтөбүз. Бул жер кандай болсо ошондо, бирок биз мына көрдүңөр, көп нерсени жасап бердик да. Жок, жасаттыңар, эми дагы жасай берген деп атпаймынбы бала? Жок, башка эчтеке жаза албайт. Бияка башка салым болбойт. Ошондой эле рейдтин жүрүшүндө Бишкек мэри Теңдик, Дордой, Келечек конушунун тургундары менен жолугушту. Кыдыруунун алкагында 1-май жана Свердлов райондорунун акимдерине түндүк айланма жолунун боюндагы ар бир турак үйдү жана имараттарды экспертизадан, ошондой эле инвентаризациядан өткөрүп, анда 15 жылдан жогору жашаган үй ээлери менен биргеликте алардын турак жай маселелерин чечүү боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырды. 2013-жылы биз Косоэстен катталып сатып алганбыз. Багыт эмне деп турат? Багыт ара шайым болуп турат. Бул айыл чарбасына багытындагы жер. Болгондо дагы сугат жер. Айылда билесиң, баарыңар айылдан келгенбиз, биз деле айылдан келгенбиз. Сугат жер деген билесиңер эмне деген. Сугат жерге ким барып туруп ушундай эмени курат? Биз ченеп көрсөк батат экен да. Мындайда Минтрансдан да сурадык. Долбоору чийилген. Долбоор менен барабыз. Мына мыйзам алкагына баарын алып келебиз. Мыйзамсыз болгон курулуштардын баары алынат. Ага улай Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасынын жетекчисине кара кече көмүрүн колдонуу менен акылдуу отказанды туруктуу изилдөөнү жана атмосферага зыяндуу заттардын чыгуусун өлчөп, отказандын энергиялык натыйжалуулугун эсептеп чыгуусун тапшырды. УКЗ, МУКЗ ичиндеги эмелердин объекттерин баарын карадым.
Андан сырткары жерди пайдаланууну контролдоо башкармалыгынын жана Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемесинин башчыларына, Алга спорт комплексинин жана Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондун кичи спорт аренасынын курулушун монтаждоо иштеринин жана курулуш материалдарынын сапатына туруктуу көзөмөл жүргүзүүнү белгиледи. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Созак районунун тургунун мажбурлап чечинтип сүрөт видеого тартып, аны таратам деп опузалап кыздын өгөй атасынан акча талап кылган блогер кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык 200 миң катталуучусу бар блогер Созактын бери жаранын опузалаган. Блогер жабырлануучу кызды мажбурлап жылаңаштап сүрөт видеого тарткан, анын өгөй атасына эко интимдик маселеде болгон деп жарыялайт турганын айтып, опузалап 184 миң сом талап кылган. Кылмыш иши козголуп, шектөөнүн башка ушул сыяктуу кылмыштарга тиешеси бар жогу аныкталууда. Жайыл районунда мыйзамсыз менчиктештирилген Орленок балдар лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык аталган балдар лагери 1994 жылы Жайыл районунун айрым кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Лагердин жалпы аянты 41.200 чарчы метрди түзөт жана Бөксө жол айылынын аймагында жайгашкан. Кийинчерээк аталган лагер эс алуу жайына айландырылган. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында аталган объект ээси мыйзамсыз ээлик кылуу жана пайдалануу фактысын мойнуна алып, аны Жайыл районунун Талды Булак айыл өкмөтүнүн балансына өз ыктыяры менен өткөрүп берген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Социал-демократтар партиясындагы дагы бир мүчөсү Фархат Бабиевди кармады. Бул тууралуу ЖМКга партиянын юристи Айбек Турдуев маалымдап, Бабиев 13 февралда кармалганын билдирди. Анын сөзүнө караганда, Фархат Бабиев кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык баш аламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен шек саналып кармалган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Фархат Бабиев кармалганын УКМКнын маалымат борбору да журналисттерге ырастады. Бирок толук маалымат бере элек. Кыргыз Республикасынын бир катар кодекстерине жана мыйзамдарына түзөтүүлөрдү киргизүүнү караган медиация чөйрөсүндөгү мамлекеттин мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун презентациясы өттү. Ага ылайык мындан ары медиация жана данакерлик мыйзамда милдеттүү түрдө каралмакчы. Долбоорду сунуштагандар бул ыкма кыргыз элинин салттуу көз карашына да туура келерин белгилеп жатышат. Андан тышкары соттук процесстерди жеңилдейт дешет адистер. Аталган мыйзамдын маани маңызы боюнча толугураак кийинки материалда сөз болот. Азыркы замандын талабына ылайык сот процессинин альтернативдүү ыкмасы катары медиация же данакерлик институтун жандандыруу каралууда. Кыргызстанда медиация тууралуу мыйзам 2017 жылы кабыл алынып, 2018 жылы күчүнө кирген болсо, бул ыкманын натыйжасы күтүлгөндөй болгон эмес. Өлкө боюнча учурда 300гө чукул медиатор бар. Ал эми медиаторлор коому тарабынан каралган материалдардын саны 1500дөй гана. Ага ылайык эми мыйзамга милдеттүү медиация системасын киргизүү максатталууда. Бул жерде милдеттүү медиация кирилип жатат. Ошондой эле башка жарандык жана башка кодекстерге тийиштүү мыйзамдарга да өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бул жерде ыктыярдуу медиацияны тандоодон жана бир канча иштердин категориясына биз милдеттүү медиацияны киргизип жатабыз. Бул ошол мүлктүк маселелерде, ижара маселелеринде, эмгек маселелеринде, товарларды сатып алуу, керектөөчүлүк укуктарында. Милдеттүү медиация аркылуу жарандардын убактысын, акча каражаттарын үнөмдөө маселелерди ар кандай чыр-чатактарга же конфликттерге жеткирбей, ыкчам сотко чейинки же соттон тыш механизм аркылуу чечүү маселелери каралууда. Ошентип аталган мыйзам укуктук негизди түзүп, бул ыкма кыргыз элинин салттуу көз карашына да туура келери белгиленет. Ошо чыр-чатактарды, араздашууларды алдын алуу бул кыргыз элинин менталитетинде бар да. Анан азыркы күнү ушул данакерликти эл аралык стандарттарга алып келтирүү бул абдан жакшы көрүнүш, жакшы тенденция деп айтсам болот. Европа өлкөлөрүндө, биздин кошуна өлкөлөрдө
ошол эле бизге Боордош Түркия Республикасында дагы көп маселелер бул медиация жолу менен чечилип жатат. Медиацияда татаалдаштырылган процесстер жок болот, алгачкы маалымат жолугушуусу болот. Тараптар каалаган медиаторду тандоого укуктуу. Иштер медиацияга, милдеттүү медиациянын предмети болгон иштерди соттор медиаторлорго жиберет. Бул жерде медиатор медиативдик чечимге келгенден кийин тараптар кол койгондон кийин ал милдеттүү аткарууга болот. Жана ал ошол жердеги тарапташтар бири-бирине коюп аткан доолорун икемдүү түрдө өзгөртүп чечимдерге келе алышат. Жогоруда белгиленгендей, медиациянын институту толугу менен өнүкпөй жатат. Кээ бир аймактарда коомдук түшүнүк жана ишеним дагы жетишсиз. Ошондой эле медиацияны жүргүзүү үчүн адистердин жетишсиздиги да кыйынчылыктарды жаратууда. Эми бул мыйзам алдыңкы убакытта колдоо тапса, сот процесстеринин узактыгын жана чыгымдарды азайтып, тараптардын ортосундагы мамилелерди бузбай чечим кабыл алууга көмөк берет деген ишеним бар. Мен ойлойм, бул сот системасында да нагрузканы бир аз азайтат. Ошол эле учурда баягы эки тарап тең бул жерде баягы утууда болот. Ынтымакта баягы адилеттүүлүктө бул нерсе элибиз үчүн баягы бир жакшы түшүн берет деп ойлойм да. Белгилей кетсек, медиаторлор өз ара түшүнбөстүктөрдү жана чыр-чатактарды бейтарап жана үнөмдүү чечүү үчүн аракеттенишет. Алар негизинен укуктук процесстерге катышпастан тараптарды тынчтыкка жана компромисске келүүгө чакырышат. Ал эми каралып жаткан мыйзамдын концепциясы толук иштелип чыкса, коомдук талкууга коюлмакчы. Нурзада Сыдыкова, Майримбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Май айынан баштап Судьялар кеңеши 13 февралда башкы прокурордун өтүнмөсү менен Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясынан кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берди. Мекеменин маалыматына ылайык, ага кылмыш жаза кодексинен кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана пара алуу беренелери менен айып коюлууда. Ал сотту кызматтан убактылуу четтетүү тууралуу президент Садыр Жапаровго сунуш киргизилди. Айрым сайттар Ленин райондук сотунун судьясы Мирзат Авасов кармалганын жазышты. Анын аты жөнү соттор кеңешинин сайтындагы инициалга туура келет. Судьялар кеңешинен ушул эле күнү башкы прокурор Ош облусунун Араван райондук сотунун судьясы да жоопкерчиликке тартууга уруксат сурап, ал да канааттандырылды. Райондук соттун судьясына кылмыш жаза кодексинен кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана кызматтык жасалмачылык беренелери менен кине тагылды. Ал боюнча да кызматтан убактылуу четтетүү боюнча президентке сунуш берилди. Энергетика министринин мурдагы орун басары акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Министрликтин маалыматы боюнча Эркен Тавашаров чет элдик компанияга майнинг ишканасын ачууга көмөктөшүү үчүн $220 000 сурап, азыркы энергетика министринин колу коюлган документтерди жасалмалаган. Ал $20 000 алып жатканын жеринен кармаган. Тавашаровго кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 3 бөлүгү боюнча кылмыш иши козголуп, ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Кыргызстанда турак жайын камсыздандырууга түштүк аймак активдүү катышууда. Бул жаатта Жалал-Абад 1-орунда турат. Албетте бул салыштырмалуу гана. Маалыматка ылайык, өлкөнүн турак жай фондунда 1,2 миллион үй бар. Бирок 259 000 гана ашыгы камсыздандырылган. Мунун жыйынтыгында камсыздандыруу жай жүрүп чыгатканын айтууга болот. Мамлекет турак жайын камсыздандыруу менен жарандарга ишенимдүү келечек түзүүнү максаттаган. Сиз камсыздандыруу полисин тариздөө менен табигый кырсыктар болгон финансылык колдоого ээ болосуз. Турак жайды камсыздандыруунун кандай артыкчылыктары бар, кесиптешим сөз кылат. Турак жайды камсыздандыруу замандын талабы. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу системасы мамлекеттик маанидеги иш-чара болуп саналат. Сиз камсыздандыруу полисин тариздөө менен табигый кырсыктар болгондо финансылык коргоого ээ болосуз. Маалыматка ылайык, өлкөнүн турак жай фондунда 1,2 миллион үй бар. Бирок 259 000 ашыгы гана камсыздандырылган. Кыргызстанда турак жайын камсыздандырууга салыштырмалуу түштүк аймак активдүү катышууда. Анын ичинде Жалал-Абад 1-орунда турат. Область боюнча 200 000 ашуун турак жай болсо, ошонун ичинде биз мурдагы жылы 24-жылы 76 000 турак жайды камсыздандырдык да. Ошонун ичинен 44 үй турак жай ар кандай сейил, кырсык, өрт катталган. Ошолордун баарына төлөмдөр төлөнүп берилди. 25-жылдын эсебин ала турган болсок, 3 турак жай күйүп, өрттөн
өрт чыккан. Ошол ар бир үй бүлөгө, 2 үй бүлөгө 1 миллион сомдон, жана 3-үй бүлөгө биз турак жайга 837 миң акча бөлүп бердик. Өлкөнүн түштүгүндө сел, жер көчкү жана жер титирөө сыяктуу табигый кырсыктар көп катталып, турак үйлөрдө көбүрөөк жабыркайт. Анын ичинде Жалал Абад өзгөчө кооптуу аймактардын катарына кирет. Аймакта өткөн 2024-жылда табигый кырсыктан жалпы материалдык чыгым 90 миллиондон ашты. Каза болгондордун саны 24 адамды түздү. Сел кырсыгынын кесепетинен миңдеген турак үйлөрдүн королорун суу каптап, жүздөгөн үйлөр жабыркап, баш банексиз калгандар четтен саналды. Катталган өзгөчө каталдардын кесепетинен жалпы 1300дөн ашык турак үйлөр тамаркаларын, королорун сел суулар капталса, анын ичинен 101 үйдүн ичине кирип, ал жергиликтүү жарандык коргонуу комиссияларынын иликтөөсү боюнча 101 үйдүн ичинен 26 үй капиталдык ремонтту талап кылып, ал эми 6 үй авариялык абалда экени аныкталган. Ушул 100 үйдүн ичинен ала турган болсок, тилекке каршы бүгүнкү күндө ошо камсыздандыруу уюмунан өткөн 15 гана турак үй аныкталган. Калган үйлөр мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан өткөн эмес. Ошого караштан ушул жогору жак президенттин Каминдин тапшырмасы менен ошол жабыртаткан жарандарга быйыл да эскертүү берип, жалпы 29 үй бүлөгө ошо мамлекет тарабынан үйлөр авариялык абалдарга киргенден 1 миллиондон, капиталдык ремонтту талап кылган жарандарга 500 миңден жардам беришти. Ал эми 2024-жылы Жалал Абадда 446 өрт кырсыгы катталып, 317 күйгөн үйдүн ичине 21 гана камсыздандырылганы аныкталды. Кырсык Каш кабактын ортосунда. Айтырбай келген тилсиз жолдордо камсыздандыруудан өткөн жарандардын үйлөрүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму өз кепилдигине алат. Мындан улам адистер жарандарды камсыздандыруу иш-чарасына активдүү катышууга чакырат. Бул боюнча статистика камсыздандыруу уюму менен бирге иштешип, ошол 317 үйдүн ичинен булардын берген маалыматы боюнча 21 үй гана камсыздандыруудан өткөн. Тилекке 317 күйгөн турак үйдүн ичинен 21 гана турак үй мамлекеттик камсыздандыруудан өткөн. Калган үйлөр камсыздандырылган эмес. Ал эми ошол 21 үйдүн жана бул камсыздандыруу уюмунун өзүнүн мыйзамдары бар экен. Алардын ичинен 9 эле биздин маалымат боюнча ушу 9 эле үй бүлөгө мамлекет тарабынан жардам, ушу камсыздандыруу уюму тарабынан жардам берилген. Чын-чындан келгенде 1200 сом жана 600 сом бул кичинекей эле сумма, бирок төлөмдөрүнө келе турган болсок, бир 100 эселеп төлөнүп берилет да. Бул мындай айтканда социальный проект болуп калат да. Ошондуктан жалпы Жалал шаарынын тургундарын, областын тургундарын жана мекендештердин баарын камсыздап кеткени мен чакырып кетет элем. Белгилей кетсек, 2024-жылдын 31-декабрына карата табигый кырсыктардан, өрттөн жана башка кырсыктардан 371 үйдүн ээлери жабыркаган. Төлөнгөн компенсациялардын жалпы суммасы 69 миллион 964 миң 600 сомду түздү. 2025-жылдын башынан бери өлкөдө камсыздандыруунун 18 учуру катталып, ал жабыркаган турак жайларга 3 миллион 635 миң 112 сом төлөнгөн. Асек Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы. Жалал Абадда ооган согушунда каза болгондор эскерилип, Куран окулду. Быйыл Афганистандан советтик аскерлердин чыгарылганына 36 жыл толду. 10 жылга созулган апатка Кыргызстандан 7000ден ашык жоокер аттанып, 248 кайтпай калган. Ал эми 1500дөй жоокер жарадар болуп, денесинде согуштун учкуну калган. Кыргызстандык 2 жоокерге Советтер Союзунун баатыры наамы берилген. Кененирээк Акылай Карабаева айтып берет. Жаш балалар мектеп эле. Ал эмне экенин билбейбиз. Кийин көрсө асынып өлгүлө. Бу жерден тирүүгө кичине кыйын деген нерсе экен да. Ооган согушунун ардагери Абдусамат Абдырасулов согушка барган күнүн ушинтип эскерет. Ал 1984-жылы 18 жашында кан майданга кетип, 2,5 жылдан кийин Мекенге кайткан. Бул апаатта Абдырасулов көптөгөн куралдаш досторун жоготуп, анын жүрөгүндө өчпөс так калтырган. Үйдөгүлөр катуу күтүштү. Алтай кат жазганга убакыт болбой калат эле, колоннага чыгып кеткенде. Бир ай, 2 айлап кетип калат элек талалап. Анан ошол жерден жакын, жаныбызда жүргөн досторду жоготтук. Үйлөнбөй. Эми бизге ошо Кудай насип кылып, туз насип кылган экен. Ичер, суубуз, көрөөнүбүз бар экен, келдик.
Жалал Абад облусунан Ооганстанга кызмат өтөөгө 2000ден ашык жоокер кетип, 27си майданда курман болгон. Алардын ичинен Базар Коргондук Юрий Исламовго Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Бүгүн Жалал Абадда Ооган согушунда курман болгондор эскерилди. Иш-чарада Ооган согушунун үзүндүлөрү сахналаштырылып, видео тасма көрсөтүлдү. Андан кийин ардагерлерге сыйлык тапшырылып, алардын эбегейсиз эрдиктери баса белгиленди. Биз жыл сайын Ооган жергесинде өз милдетин өтөөгө курман болгон жоокерлерди эскерип келебиз. Республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен материалдык колдоолор каралып жатат. Быйыл дагы биз ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн фондунан 160 000 сом каражат бөлүп бердик. Алганчылардын баардыгы көкөрөгө толгон орден медаль. Бул да болсо бекерден берилген эмес. Ошол жерден өздөрүнүн каармандыгын, кайманбаштыгын, нагыз кыргыздын жигиттери экенин көрсөтүп, ошо биздин бир дагы колго түшүп бир башка болуп жамаат болгон бир да жоокерди уккан жокпуз. Баары менен баатырларча коргоп келди. Трибунада Ооган согушунун ардагерлеринин көйгөйлөрү дагы айтылды. Ардагерлер мамлекет жактан көңүл бурулуп жатканын айтканы менен жеңилдиктер азайып баратканына тынчсызданууда. Негизи Кыргызстан боюнча биздин адамдарды унута башташты келери. Мына согуштун Атамкен согушунун адамдарына биздин аксакалыбыз айтты 3 киши калды деп бизди да канча көңүл бурбай барган жерлерде очередь без очередь деген нерселердин баары токтоду. Больницалар да эми азыр жаңыркы заманбап шашылыш түрдө банксан тияктара кирет экенсиң. Ошондой жерлерде жазууларды жок, андай жазууну жазбайбыз. Анда без очередь деген жок деген нерселер башталды. Ошондой нерселерди биздин жетекчилик, биздин бийлик биздин жергиликтүү жергиликтер ар ким өздөрүнүн жумуштарын ушу аткарылып, ошондой жерлерде Кыргызстан боюнча каралышын биз күтөбүз. Буга улай эле Жалал Абад шаарында Оогандан кайтпай калган жоокердин эстелигине гүл чамбар коюлуп, курман болгондорго Куран окутулду. Ооган жергесинен советтик аскерлердин чыгарылгандыгына быйыл 36 жыл болду. 10 жыл бою кан кечип согушкан жоокерлер 1989 жылы 15 февралда бул өлкөдөн чыгарылган. Согушка Кыргызстандан 7000ден ашык киши барып, анын 248и кайтпай калган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндеме маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Апта соңуна даярдалган күндеме маалыматтык программасы мына ушулар менен соңуна келип жетти. Студияда Кундуз Кенжебаева болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.